Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабакты номер 5 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна өтүп берет. Кыргыз тили жана окуу орус мектептери үчүн 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы болсо, анда баарыбыз сабакка даярданабыз. Китепти, типтерди, калемсапты алып, ыңгайлуу отуруп алабыз. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү. Сабактын максаттары: текст менен иштеп, сүйлөмдөрдү түзүү, логикалык ой жүгүртүүбүздү арттырып, байланыштуу кепти өстүрүү. Кыргыздардын кол өнөрчүлүгү уникалдуу нерсе экендигин баамдап билип, таанышып алуу. Балдар, кол өнөрчүлүк улуттук маданияттын ажырагыс бөлүгү. Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы, атадан балага, энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат. Кол өнөрчүлүктө балдар жүн, тери, кыл, мүйүз, сөөк, жыгач, чий, темир, күмүш, жез, калай жана башкаларды колдонушкан. Өсүмдүк тамырынан, кабыгынан жана жалбырагынан боек даярдап, анық чеберлер таң каларлык буюмдарды жаратышкан. Кана, сүрөттө кимдерди көрүп турабыз? Чеберлерде чебер ууз айымдарды көрүп турабыз. Демек, ушул чеберлердин колунан эмнелер жаралган экен? Кооз кыргыз элинин улуттук буюмдары жаралган. Кол өнөрчүлүктүн түрлөрүнө куракчылык, оймочулук, саймачылык, бычмачылык, жыгаччылык, темирчилик, теричилик, зергерчилик жана башкалар кирет. Балдар, эми баарыбыз китепти алып 166 бетин ачабыз. Кана, ачтыңарбы? Анда эмесе биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Кол өнөрчүлүк, рукоделие, колунан жаралган, сделаны вручную. Эми диалогду мен окуп берейин, силер кулак салып угуп тургула. Кубаныч, сен кол өнөрчүлүк дегенди билесиңби? Ооба, бул адамдын колунан жаралган буюм. Кыргыздардын кандай кол өнөрчүлүгүн билесиң? Боз үйдү, шырдакты, туш кийизди, камчыны көргөм. Боз үй жөнүндө окугам. Сен көп нерсени билет экенсиң. Мага боз үй жөнүндө айтып берчи. Мен аны жакшы билбейм. Болуптур, Фарух, айтып берейин. Демек балдар, Фарух Кубанычтан эмнени сурады? Кол өнөрчүлүктү билесиңби деп сурады. Фарух эмне деди? Кол өнөрчүлүк бул адамдын колунан жаралган буюм деди. Демек, Кубаныч Фарухка эмне жөнүндө айтып бермекчи болду? Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү жана боз үй жөнүндө айтып бермекчи болду. Азаматтар, анда эмесе балдар, экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Кана, текстти окуп, жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Турак жай, жилище, көчүп жүрүү, кочевать, ыңгайлуу, удобный,
Boğuçu razniye veriyor ki kiyiz vlog. Emi жаңы сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Кана турак жай. Боз үй Кыргыз элинин байыркы турак жайы. Азаматтар көчүп жүрүү. Боз үй көчүп жүрүүгө ыңгайлуу. Боочу кийиз. Боз үй боочудан жана кийизден жасалат. Азаматтар, эми дептерибизди ачып, бүгүнкү числону, теманы коюп, өзүбүз түзгөн сүйлөмдөрдү дептерге жазып алабыз. Каны, анда эмесе сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Боз үйдү. Демек биз азыр боз үй тууралуу текст окуйбуз. Баарыбыз көңүл буруп, кулак салып угабыз. Боз үй. Боз үй кыргыздардын турак жайы. Ал кышы. Боз үй жыгачтан, кийизден жасалат. Ал абдан ыңгайлуу. Кышында жылуу, жайында салкын. Таятамдын соонун боз үйү бар. Балдар, бул боз үй деген текст кимдин сөзү? Бул кимдин сөзү? Бул Кубаныштын сөзү. Ал Фарука боз үй тууралуу эмне кылды? Айтып берди. Бул текстти балдар өз алдыбызча 3 жолу окуп чыгабыз. Эми балдар текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Кана, биринчи суроо. Боз үй деген эмне? Боз үй деген эмне? Боз үй Кыргыз элинин турак жайы. Ал эмнеден жасалат? Ал жыгачтан, кийизден жасалат. Ал кандай? Ал ыңгайлуу, кышында жылуу, жайында салкын. Кана дептерибизге жазып чыгабыз. Эми эсиңе тут, балдар. Биз жөнүндө деген жардамчы сөз боюнча сөз кылабыз. Кана сүйлөмдөрдү окуйбуз. Мен боз үй жөнүндө аңгеме окудум. Сен эмне жөнүндө аңгеме окудуң? Мен боз үй жөнүндө аңгеме окудум. Байкем акаюу жөнүндө айтып берди. Байкең эмне жөнүндө айтып берди? Байкем акаюу жөнүндө айтып берди. Китепте Манас жөнүндө ыр бар экен. Китепте ким жөнүндө ыр бар экен? Китепте Манас жөнүндө ыр бар экен. Кана балдар, өзүбүз да өз алдыбызча сүйлөм түзөбүз. Кана, бүгүн балдар, силер эмне жөнүндө билип алдыңар? Бүгүн биз Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү жөнүндө билип алдык. Азаматтар, Чыңгыз Айтматов ким тууралуу чыгарма жазган? Чыңгыз Айтматов балдар үчүн Чыпалак бала жөнүндө жомок жазган. Азаматтар, кандай эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Бүгүн биз Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү, кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн, кол өнөрчүлүктө кандай буюмдарды колдоноорун жана боз үй тууралуу билип алдык. Жаңы сөздөр менен таанышып, сүйлөмдөрдү түздүк, диалогду окудук. Азаматтар, анда эмесе үйгө тапшырма. 3-чү көнүгүү 168 бет. Балдар, бүгүнкү сабак, бүгүнкү тапшырма силерге түшүнүктүү болсо, анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.